Реалдуу сүйлөп, реальностьти билген, реалдуулукта жүргөн адамдар. Аябай материалдык байлыкты кармаган адамдар да. Артынан түшөт. Адамды түшүнбөйт да буларчы. Дүйнөнү түшүнөт. Жумушту түшүнөт. Үй бүлөнүн ордуна жумушту үй бүлө кылып алат. 8 үй бүлөңүздө бала чакаңыз төрөлгөн болсо, ошону карап турсаңыз, ал акчаны кантип табышты билет. Жараткан салган да. 8'ler дагы трансформация кылганы келген адамдар. 3 энергия трансформация кылат. 4, 7, 8. 8'ler 8 булар 4 менен 7'ден айырмаланып, реалдуу сүйлөп, реальностьти билген, реалдуулукта жүргөн адамдар. Булар мырза боло турган болсо, аябай материалдык байлыкты кармаган адамдар да. Бай. Акчанын артынан түшөт. Дүние параз десем болот. Адамды түшүнбөйт да буларчы. Дүйнөнү түшүнөт. Жумушту түшүнөт. Булар башкалардан айырмасы жумуш менен акча табат. Мисалы, көрүнүп, сүйлөп, бийлик кылып эмес, башкаларга окшопчу. Булар баш көтөрбөй жумуш кылат, анан акчага жетет. Ошол жагынан жакшы көрүнөт да сырттан. Тынымсыз иштеп атат деп. Бирок кийин аягында үй бүлөсү жок калат да. Анткени ал үй бүлөнүн ордуна жумушту үй бүлө кылып алат да, жумуштан келбейт. Кайсы айымга мындай мырза керек? Айтыңызчы. Жумуштан келбеген. Эч качан колу бош койбойт. Мына Рокфеллер. Рокфеллер биринчи долларовый миллиардер 8'да. Деңгини кантип көчүштү, булар кичинекейинен эле билет. Аларды окутуп кереги жок. Кантип каяктан акча табышты 8'ден эле сураса болот. Окуп бекер эле убакытты кетирипчи. 8 үй бүлөңүздө бала чакаңыз төрөлгөн болсо, ошону карап турсаңыз, ал акчаны кантип табышты билет. Жараткан салган да мээгечи, баарыбызга, ар кимге таланттычы. 8'ге акча кылууну салган. Ошон үчүн алар эрте эле кезинен иштей баштайт, кичинекей кезинен эле жвачканын сыртында эле сатып акча кыла баштайт. Жок жерден акча таба баштайт да. Анан мектепте көпкө жүрүшпөйт, 10 класс эле бүтөбөй коюшпайт, 9 бүтүп эле кетишет, мектепке көңүлү болбойт. Анткени жөн эле жүргөндү жактырбайт 8'дер. Жумуш кылышат, кошумча жумуш кыла башташат. Студент эле көп окушпайт алар. Акча жакшы чыккан жака кетет, эрте эле акча таба баштайт. Эгерде 8 мырза болсо, жерлери көп, үйлөрү көп, бай болушу мүмкүн, бирок айымга өтө зыкым болот, өтө сараң. Эчтеке бербейт, эч нерсе кылдыра койбойт, эч эркине койбойт. Тияка чыкпа, бияка чыкпа, көпкө чыдабайт. Ошол алтындан сарай курса дагы 8 мырза менен жашаш өтө кыйын. Мисалы үчүн өзүң сарайыңда жашай бер деп, сильный женщина жашабайт, мисалы үчүн 8 мененчи. Эки жашашы мүмкүн. Эки энергиядагы аял чыдап жашайт. Себеби экидеги аялдарга зөөкүр болсо деле, сараң болсо деле, күйөө болсо болду да. Жашай берет. Ошол чыккан, чийген сызыктан чыкпай жашаганга анын энергиясы жетет. Мисалы үчүн алтыны жакшы көрүшөт, алтынын артынан аябай түшөт 8'дер. Себеби алтыда акча чыттанып турат да, билет 8'чи. Бирок алты андай капастыкка турбайт, ал эркин энергиясычы. Ал ырдап туруш керек, ал мисалы үчүн Алла Пугачева 6 го, Филипп 3. 3 менен 8 окшош эле да. Филипп кичинекей кезинен Аллага жетем деп жетти. Но жашаган жок. Тез эле Алла биртеп чыгып кетти. Анткени 3 8'дей болуп эле бүт шартты түзөт, бүт акчаны баарын берет, акча табышты берет да 3 менен 8'чи. Но 6'ны капаска салганга мүмкүн эмес да. Ошон үчүн ал Филипптен чыгып кетти мисалы. 8'дер ошентип 6'нын артынан түшүшөт, бирок 6'нын көңүлүн табыш үчүн 8 өзгөрүш керек. Өзү 6 менен 8 бири-бирине аябай жакшы толуктайт энергия. 6'сы Крыловдун тамсилиндегидей стрекоза да 6'ларчы. Кумурска да 8'дерчи. Тынымсыз. Ошентип акыры 6'лар стрекоза кышында үйсүз калгандай, үшүп калгандай эле болуп калат аягындачы. Эсли өнүкпөсө. Ал дайыма стрекоза болуп мени баары жакшы көрө берет экен, кыш келбейт экен деп ойлойт да 6'ларчы. 8'дер акырында баары келип 8'ге салам берип калат, анын акчасы болот. Мамлекетти дагы кысып коюшу мүмкүн, миллиардерлерчи, акчасы бар адамдарчы. Ал 8'дер болот, баарын капаска салып коет. Акчасын алып койгондо унду кымбаттатып берсе, нанды кымбаттатып берсе, айласы салам салып барасыңбы, ушу 8'дер кылат да мунун баарынчы. Ошон үчүн алар катаал адамдар болот.
8 айымды, эгерде 8 айымды алган мырза миллиардер болот да, көтөрүлөт. Себеби 8 дагы ийгилик акча тартып турат да, энергиясы. 8 айым окубаса дагы, жумуш кылбаса дагы үйүндө акча үзүлбөйт. Просто ошол жерде жашап жүргөн үчүн шуну билишибиз керек да. 8 айымды Билл Клинтондун аялы мисалы үчүн 8 айымды алган мырзалар тез көтөрүлөт. Бизнесте, карьерада, бүт нерседе. Анткени ал үйдү абдан таза кармайт. Баардык буюм ордорунда болот. Акчаны жөн эле көбөйтөт, тартып келет, энергиясы көбөйтөт да. Биз ойлойбуз го тынымсыз иштеп, анан тиги акылдуу болуп депчи. Жок. Энергиялардын төп келишкени бүт ушуга карайт да. Анан баарын таза кылып, бүтүн ордуна коет, бирок тартипти талап кылат. Тартип кармайт да, дисциплина да 8 дегенчи. Эгерде тартипке баш ийбесе, баардык дүйнөнү алып коет 8. 8 аялдан эч ким акчаны ала албайт, 8 эркектен эч ким акчаны ала албайт. Ажырашса да, мисалы үчүн Элмирбек 8 болгондо Гүлбү 1 болгон. Гүлбү чыгып кетти үйүн таштап Элмирбекке. Ютубта жүрөт го, мен таштап чыгып кеттим, үйдү таштап деп Гүлбүнүн айткан сөзү. Ал Элмирбек 8 болсо ким ала алат анан акчаны? Эч ким ала албайт. Баардык жерде ошондой. Ол акын болобу, ырчы болобу, ким болот, 8 энергиясындагы эркектен, айымдан акчаны эч ким ала албайт. Бул Аллахтан жаратылып келген энергия да, ушундай. Анан аябай билимдүү болушат 8дер. 8дер, 4төр, 3төр аябай билимдүү болушат. Ар бир күн ар кайсы числодо адамга таасир берип экен да. Бүгүн мисалы үчүн бүгүн Кыргызстанда канча роддомдо адамдар болсо, төрөсө бүгүн 29 деп төрөлөт, Ушу балдардын баарынын числосу 2 число болуп төрөлөт. Гипнозчу адамдар төрөлдү бүгүн. Төрөлөт саат 12ге чейинчи 29. Булар экилердин ичинен эң тыңы, баарын көзүн оюп кете турганы өтө куусу болот. Ушундай кыйын болот да. Себеби мындай былжыраган 2ге кирбейт булар. 9 деген бар да артында, 2-9. 29да 2, анан 9 деген сан. Ошондуктан 9'у түртүп турат 2'ни. Булар тың көрүнөт, башкача көрүнөт да. Гипнозчу ошон үчүнчү бардык адам түшүнүп туруп алдап кое ала турган күчтүү адамдар төрөлүп атат бүгүнчү 29'унда. Ушулардын миссиясы 4 болот да. Кийинчи булар чоңойгондо ушу бүгүн төрөлгөн балдар. Миссиясын кантип эсептедик? 29 2 9'ду кошосуз. 2 9 11. Эми 5 май 5 деген цифраны кошосуз. 11ге 5'ти кошсоңуз 16. Эми 2022 жылда азыр үстүбүздө. 2022 жыл 3-2 да баары 6 болот да. 6га тигини кошуңуз. На 29 11 2 болду. 5'ти кошсок 7 болду. 7ге 6'ны кошсок 13. 1ге 3'тү кошсок 4. 4 чыкты баары бир. Демек бүгүн төрөлгөн балдар 2-числодо балдар болот. Миссиясы 4 болот. 33 жаштан кийин бүгүн төрөлгөн балдар ааламга 4 болуп кызмат кылыш керек. Предназначениясы алардын маңдайына жазылганы 4 болот. Маңдайга жазылганын көрөсүң деген ушулда, бул акыйкат илим да. Бүгүн төрөлгөндүн баардыгы жан дүйнөсү, адамдардын көңүлүн караган адамдар болот. Дипломаттар, психологдор төрөлүп атат бүгүнчү. Ошол душалар өзү тандап, Аллах өзү бүгүн төрөт дейт да, эми ар ким өзү каалап төрөй албайт го. Жараткан бүгүн жан берсе, төрөлсө, ал неме? Бүгүн жарык дүйнөгө алып келсе, демек ал күчтүү психолог болуп кызмат кылганы келди. Жан дүйнөсү ошодон ачылат. 33төн кийин бирок алар кызмат кылат, билим берип 4 болуп. Мистикалык билимдерди, диний религияны жакшы беришет. Андан сырткары баардык тренерлер миссия 4төр. Фигурный катанияны үйрөтөбү, спортко, сууга сүзүүнү үйрөтөбү, миссия 4 болсо тез жакшы үйрөтөт. Предназначениясы ошондо. Алардын таланты ошол жактан ачылат да, бүгүн төрөлгөн балдардынчы. Неме бериш керек, билимди өткөрүп бериш керек. Миссия деген туулган күн, ай, жыл баардыгынын ортосуна плюс коюп кошуп чыкса, кошуп, канча цифра чыкса 2 орунду чыгат да. Экөөнү да бири-бирине кошуш керек да. Ошондо миссия чыгат. Миссияда адамдар кандай кызмат кылат, туулган күнү ал кайсы энергияны алып жүрөт. Бири-бирибизге биз кайсы энергия менен кызмат кылабыз. Биз энергия сүйлөсөк да ошол энергия берилип турат.